Екі этаж үйді подмаяк шуап бүттік. Ассаламу алейкум туғандар. Азыр сіздерге кенен көрсөтөм. Так, тепкіштен шығасыздар. Бұл жер плашат. Сол жақта спальный. Душу менен. Ақырқы 3-4 жылда ушу мода болтат. Спальныйдын бир чекеси душ кылып. Бұл жақта зал. Экиге көтөрүлөбүз. Бул үйдүн ээси сенан тактап тур. Биринчи консультацияга 2 сом которгон. Азыр биз шамал сайдабыз. Келип, жеринде көрүп, санап 50.000 рубль алып кеткенбиз. Бунда рубль экен, рубль боюнча берген. Так, 2 этаж үй болсо, шыбак кылдырам десеңиз, подмаяк. Стройматериал устакы тамак ашы менен бүтүшү квадраты 600 сомдон болот. Ичи сырты. 1 этаж үй болсо, квадраты 550 сом болот. Сиз эч нерсе бербейсиз. Свет деле улап бересиз. Эгерде свети да жок болсо, ал жагында сүйлөшөбүз. Суу жок болсо, ал жагында сүйлөшөбүз. И соколу да ушу сенада биздечи. Полный нерсени өзүбүз алып келебиз. Стройматериалдарды ташыйбыз, теги эме кылабыз. Лесаларды полный өзүбүз алып келебиз. Уштугандар, эгерде биздин иш көңүлгө жакса, уста керек болсо звонок кыласыздар. Биринчи звонок кылып тур, сенан тактап тур, мана шаар иште керегине консультацияга 1000 сом которосуздар, ал силерге 2 сом. Барып көрүп, баалашып, бабаш алганда сиздин заказыңызды алган болобуз. Биздин кыргыздар мартта, апрелде баштайм где-то звонок кылат, бизде анда августка, сентябрга чейин дата толуп калган болот да. Эгерде жазда устройка кылам же устрой иштерин кылам десеңиздер, декабрь, январда консультацияга чакырып, бабаш берип койсоңуз болот. Мисалы, марттын башына дейсизби, апрельби, майбы, себептен азыр бизде сентябрга чейин дата толуп калды. Уштугандар, каналга подписаться болобуз, лайк басабыз, суроолор болобуз. Экран алдындагы телефон номери WhatsApp'тагы бар.